Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Ким койгороого эшиктен кирбестен башка жагынан ашып түшсө, ал ууру жана каракчы. Ал эми ким эшиктен кирсе, койлордун кайтаргычысы ошол. Кароолчу ага эшикти ачып берет. Койлор аны үнүнөн таанышат. Ал өзүнүн койлорун аттынан чакырып, жайытка чыгарат. Чыгарган соң алардын алдында баштап басат. Ал эми койлору анын артынан ээрчишет. Анткени алар анын үнүн таанышат. Жат кишини ээрчибей качышат. Себеби анын үнүн таанышпайт. Ыйса бул ибаратты чогулгандарга айтып берди. Бирок алар анын сөзүнүн маанисин түшүнүшкөн жок. Ошондуктан Ыйса сөзүн улай мындай деди. Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Койлор кирүүчү дарбаза менмин. Менден мурун келгендердин баары ууру жана каракчы болушкан. Бирок койлор аларды угушкан жок. Мен дарбазамын. Менден киргендин өмүрү сакталат. Ал ээн эркин кирип чыгат жана жайыт табат. Ууру уурдап, союп, ойрондоо үчүн келет. Мен болсо, адамдар чыныгы өмүргө, болгондо да берекелүү өмүргө ээ болушсун деп келдим. Мен жакшы койчумун. Жакшы койчу койлор үчүн жанын аябайт. Жалчы болсо койчу эмес, койлор да аныкы эмес. Ал карышкырдын келе жатканын көргөндө оторду таштай качат. Карышкыр койлорго тийип, туш тарапка чачыратат. Жалчы оторду таштай качат. Анткени ал жалчы. Койлордун камын ойлобойт. Мен жакшы койчумун. Асмандагы атабыз мени кандай жакшы билсе, мен да аны ошондой жакшы билем. Ошол эле сыяктуу мен өз койлорумду кандай жакшы билсем, алар да мени ошондой жакшы билишет. Мен койлорум үчүн жанымды кыям. Бул отордон башка да койлорум бар. Ошолорду өзүмө алып келүүм керек. Алар үнүмдү угуп, мени таанышат. Ошондо бардыгы бир гана койчусу бар короо болушат. Атам мени жакшы көрөт. Себеби мен кайрадан ээ болоюн деп, койлорум үчүн жанымды кыям. Жанымды эч ким менден тартып албайт. Аны өз каалоом менен курман кылам. Жанымды курман кыла турганда, кайтып ала турганда бийлигим бар. Бул мага атамдын тапшырган милдети. Ушул сөздөн улам иудей башчылары эки жаат болуп дагы айтыша кетишти. Көпчүлүгү буга жин тийиптир, сандырактап жатат. Эмнеге угуп турасыңар? дешти. Бул жин тийген кишинин сөзү эмес. Жин сокур кишинин көзүн ача алмак беле? Дегендер да болду. Мындан кийин Иерусалимде ибадаткананы Кудайга кайрадан багыштоо майрамы болду. Кыш убагы эле. Иса ибадаткананын короосундагы Сулайман падышанын атындагы түркүктүү бастырманын ичинде ары-бери басып жүрдү. Иудей башчылары аны курчап алып, Канчага чейин бизди ээликтиресиң? Машаяк болсоң, ачыгын айт. дешти. Мен айттым го. Силер болсо ишенбей койдуңар. Деди Ыйса аларга. Атамдын атынан кылып жүргөн иштерим ким экенимди айтып жатышат. Бирок силер ишенбейсиңер. Себеби
менин оторумдан эмессиңер. Менин койлорум үнүмө кулак салышат. Мен аларды жакшы билем. Алар мени ээрчишет. Мен түбөлүк өмүрдү ошолорго берем. Алар эч качан курут болушпайт. Менин колуман эч ким аларды тартып ала албайт. Аларды мага берген атам баарынан улуу. Атабыздын колунан да эч ким тартып ала албайт. Мен асмандагы атабыз менен бирмин. Бул сөздү уккан иудей башчылары Ыйсаны таш бараңга алуу үчүн дагы жерден таш алышты. Ошондо Ыйса аларга мындай деди: Көз алдыңарда атабыз тапшырган көп жакшы иштерди кылдым. Кайсыныс үчүн мени таш бараңга алгыңар келип жатат? Сенин жакшы иштериң үчүн эмес, Кудайды кордогонуң үчүн таш бараң кылабыз. деп жооп беришти алар. Сен адам болуп туруп, өзүңдү Кудай кылып жатпайсың. Ыйса жооп берип мындай деди: Ыйык жазууңарда силер кудайларсыңар деп жазылган жери бар эмеспи? Кудай анын сөзү жеткирилгендерди кудайларсыңар деген экен. Ал эми ыйык жазуунун күчүн жоюш мүмкүн эмес экенин биз билебиз. Анда асмандагы атабыз өзү атайын дайындап дүйнөгө жиберген мен Кудай уулумун десем, кандайча Кудайга акарат келтирдиң деп айта аласыңар? Атам тапшырган иштерди аткарып жүрбөсөм, мага ишенбей эле койгула. Ал эми аткарып жүргөн болсом, анда сөзүмө ишенбесеңер да, кылган иштериме ишенгиле. Ошондо силер асмандагы атабыз менин болсо, аны менен тыгыз байланышта экенимди түшүнөсүңөр. Алар Ыйсаны кайрадан кармап алмакчы болушту. Бирок Ыйса араларынан суурулуп чыгып кетип калды. Ушундан кийин Ыйса кайрадан Иордан дарыясынын аркы бетине, мурун жакыя чөмүлдүрүү расмисин өтөп жүргөн жерге барып, ошол жерде жүрдү. Ага көп адамдар келишип, өз ара: Жакыя эч кандай керемет көрсөткөн жок. Бирок анын бул киши жөнүндө айткандарынын баары чындык экен дешти. Ошентип ал жерден көп адамдар Ыйсага ишенип калышты.